Урматтуу Курманкул Токтаралиевич, мен 2020 жылдын 18 ноябрында Башкы прокуратуранын коомдук кабылдамасыга 11 арыз менен кайрылып тапшыргам. Ошол тапшырган арыздарга жооп жөнөткөн Исмаилов деген бөлүм башчысы бар, бирөөсүн гана аскер прокуратурасына жөнөткөн, калган бардыгын Баткен областтык прокуратурасына жөнөткөн. Анын ичинде бул арыздардын арасында Баткен областтык прокуратурасынын орун басары Кожомбердиевдин аракеттериге карата нааразычылык, анын аракетсиздиги боюнча арыздар бар. Бирок ошол Баткен областтык прокуратурасына жөнөтүлгөн. Андан сырткары биз ошол Баткен областтык прокуратурасына ишенбегендиктен Башкы прокуратурага кайрылып отурабыз. Ошол эле учурда мына Баткен областтык прокуратурасына жөнөтүлгөн арыздарды Кожомбердиев өзү карап, өзү кол тамгасын коюп бизге жооп берип отурат. Ким өзүнүн күнөөлүүлүгүн мойнуга алат, ким өзүнүн мыйзам бузуусун мойнуга алат. Же прокуратура өзүн өзү сүннөткө отургуза алабы? Ошондуктан сизден сураныч 18 ноябрдагы арыздар боюнча материалдардын бардыгын өзүңүз калтырсаңыз, ошол бир күндү белгилесеңиз, ошол күнгө мен барып, сиздин менен кошо отуруп, ошо кызматчыларыңыз менен кошо отуруп, биздин арыздын негиздүүлүгүн же негизсиз экендигини талкууласак. Орозбек Кулмурзаевич Бердибаевга учурда кайрылганбыз. Ал киши учурда сенин укугуң жок деген нерсеге чейин барган. Мен Конституциядагы маалымат берүү укугум жана башка укуктарымды тизмелеп жазып барганымда өтүнүчүңүздү алып туруңуз, биз сиздин айтканыңызды, сиздин талаптарды аткарабыз деп алдап, 2 кылмыш ишин козгоо токтомун жокко чыгарып, бирок кийин дагы эле кайрадан onu кылмыш ишин козготуп, кыскартып койгон. Ошол эле учурда Набиевге дагы убагыда мен кайрылгам. Ошондуктан азыр бир гана сизге кайрылганга сиздин менен жолугуп, ушул маселени, менин арыздарымды маани маңызы боюнча талкуулап, мыйзамдуулугу канчалык, мыйзамсыздыгы канчалык аныктамайынча бул иш арыздардын жообу канааттандырарлык болбойт.